Assalamu alaikum, hurmatly Qirg'izistonlik tug'anlar jana ошондой эле биздин Базар Баасы YouTube каналынын катталуучулары. Мен Арзбек дагы тааныйсыңар. Буяк болсо Калбек, биздин командадагы биздин Базар Баасы YouTube каналынын башкаруучусу, менин досум да. Оштон өзүңөрдөн. Эми бүгүн айтмакчы максат, бул байкелер дагы Кыргызстандан чогуу Калбек менен кошулуп 6 адам келген. Мына келгенине дагы 4-5 күн болуп калды. 5 күн болду. Ооба, 5 күндөн бери жакшы айланып көрчү базарлардын эми жакшы көрсөтүп келатам да. Эми бүгүн ушул Иву шаарынын эң чоң, эң бийик болгон 65 кабат бинасынын үстүндө турабыз. Бул жерди да көрүп кетпесек болбойт. Эми ушул 5 күндөн бери ушул мага ишенип мага келген клиенттердин пикирлерин угалы. Мына Медер байке сизден келсин. Assalamu alaikum. Biz ушул турга Арзбектин жана Калыбектин видео YouTube'дагы болгон информациялардын айынан ушундай чогулуп, ушундай группалашып, анан ушул жака бизнес тур уюштуруп, ошо жигиттердин колдоосу менен келдик. Шаар аябай кооз. Ю шаарынын эң болгон жакшы жерлерин бир алдын көрсөттү. Андан кийин выставкаларга катыштык. Андан кийин дагы башка жакшы ошол биз пландаштырган арзан, кымбат товарлардын баарын бизге көрсөттү. Мына бүгүн деп 65 этажга алып чыгып, бүтүндөй түнкү Ю шаарынын мындай айтканда можизасын, красотасын, сулуулугун көрсөтүп атат. Ушул жигиттерге чоң рахмат. Ушундай кыргыздарды ушул жака алып келип, ушундай мүмкүнчүлүк берип, ушундай иш аракеттер кылгарына. Эгер келем деген ойлоруңар болсо, бизнес турга катышам деген болсоңор, ушу Базар Баасы каналына катталып, ой пикириңерди жазып, ушул жигиттер менен байланышсаңар болот го деп эсептейм. Эми сөз кезегин Дауран акеге берели. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Qirg'izistonda musulmon ahliga. Biz mana Iyu shahriga ham sayohat, ham biznes bo'yicha chiqdik. Juda ham yaxshi nimalar bor. Sayohat ham bo'lyapti, biznes borasida iddialar ham oshyapti. Bugun bozor aylandik, juda ham katta bozor. Bu bozordan butun dunyoga narsa tarqaykan. Boshidan kirsangiz oxiri yo'q. Bir oy aylansa tugamaydi, nima istasangiz topasiz. Narxlar juda ham arzon. Bir kelib, bir iddia qilib ishlasanglar bo'ladigan holat yaxshi ekan. Cho'chib o'tirish kerak emas. Kichkina aqcha qilib turib 400 mingmi, 500 mingmi, 600 mingmi o'sha Xitoylar olib boradi yoki boshqa do'stlarimiz qilayotgan ishga biz ham qilsak bo'lar ekan. Ishlar yaxshi, arzon juda ham. Endi hamma yoq Xitoydan tarqayapti, ko'rib turibsizlar. Yaxshi mana yuribmiz, hamma yoq yaxshi. Arzbeklar bilan aylanyapmiz, bozor aylanyapmiz, vystavkalarga bordik. Endi ko'radigan joylar ko'ryapmiz. Endi zavodlarga olib boradi indin. Hamma ishda bir kerakli narsalarni iloji bo'lsa plan qilib kelsanglar yana yaxshi. Bo'lmasa mana shu yerda ham shuncha hayolinglarga kelmagan narsalar ham chiqar ekan bu yerda. Yaxshi yuribmiz mana. Bozorlar arzon. Hamma yoq yordam beraman deyapti, beryapti. Kargolarga solib arzon joylarni topib jo'natsa hamma ish qilsa bo'ladi. Bu ish kimgadir обязательно bitta ikkita odam qiladigan narsa emas ekan. Endi necha yillar mana Xitoylar o'zlari olib borib qilayotgan ekan, mana hozir mumkinchilik bo'lib, o'sha bizda o'zimizda ham qirg'izlar ham o'zbeklar ham kelib olib borib ish qilyapti. Hamma ish qilish kerak. Shu bizning gapimiz. Buyursa, amal бүгүн биздин ушу Базар Баасы жамаатына ушул Кытайдын эң чоң шаарларынын бири, эң чоң базарларынын бирине келгенге Аллахым насип эткен экен. Арзбек досубуздун себеби менен ушул жерге ушунча адамды алып келип, көргөзүп, көптөгөн товарларды көрүштү, көптөгөн базарларды, шаарларды кыдырдыңыздар. Аябай жакшы эле таасир калтырды деп ойлойм. Мындан ары дагы буйрса Арзбек досубуз кыргызстандык туугандарга өзү Кытайда турса дагы жүрөгү кыргыз деп согот экен. Биз келип анан жанына келип, анан кийин түшүнүп көрүп атабыз да. Ишин таштап коюп, бизге болушунча өзүнүн кызматын көргөзүп жүрөт. Биз ыраазыбыз Арзбекке. Дагы Кыргызстанда Кытайга барат элем, бизнес баштайт элем. Акчам бар эле, кандай кылсам болот, эмне товар алсам болот деген туугандар болсо,
келсеңиздер болот. Канчалаган акчасы көп адамдар отурат, акчасын эмне кылсам экен, кандай кылып иштетсем экен деп баягындай коркуп тырышып отурат да. Бул жерге эми ошол нар жагында бир жөндөмү бар, духу бар адамдарды чакырабыз да. Ошол жерге Кытайга келип, азыр көрүп атасыздар, Кытай бүткүл дүйнөнү өзүнүн кучагына алып, товарлары менен, экономикасы менен бүткүл дүйнөнү багындырып атпайбы? Ошого биз Кытайга келишибиз керек. Биз Кыргызстандагы кичине болсо да башка өнүккөн өлкөлөргө окшоп өнүгүш керек. Башка өлкөлөргө окшоп кичине экономикабызды көтөрүшүбүз керек. Ошо Кытайдын шылтоосу менен азыр көптөгөн адамдар, көптөгөн мамлекеттер байып атат. Ошого кыргызстандык туугандарды, делемдегендерди ошо Кытай жергесине чакырабыз. Саякат боюнча келе тургандар болсо, саякат боюнча келиңиздер, эл көрүп, жер көрүп, шаарларды көрүп, базарларды көрүп кетесиздер. Бизнес боюнча келебиз дегендер болсо, бизнес боюнча келиңиздер. Кыскасы, келем дегендер болсо, Арзыбек эшигибиз ачык да, туурабы? Ооба, эшик ачык туугандар. Мен силерге эч кандай кызганыч жок да. Чындаганда эч кандай кызганыч жок. Келсеңер, апарчу базарга, апарчу фабрикаларга колумдун келишинче апарам да. Мейли хозяиндин керек болсо хозяиндин учатын алып аласыңарбы, же ошол базардагы заводдон премия соода кылат элем деп ошол базарда олтурган завод дүкөндөрдүн кызматкерлеринин учаттарын кошосуңарбы, ага эч кандай кызганыч жок да. Эми мен башкаларга окшош, эми башкаларды эле көрүп атасыңар, Instagram, TikTok болобу, жакшы эле сабактарды өтүп атат силерге. Анан 7-8-10-20 адам чогултуп алып бир 30 миң 40 миңден сабак өтүп атат. Ага апарып силердин кайта ушул жакта Кытайлар бекер берген жанагы карталарын, каталогторун силерге ошо 30-40 миң сатып атат туугандар. Керек болсо бул жерге келип бекер алып кетсеңиздер болот. Болот анда туугандар, маек ушул жергече болсун. Калганынан да биз дискотекага кеттик. Деп коесуң болот.